Саламатсыңар урматтуу көрөрмандар. Эфирде Алтын шеф телеберүүсү. Бизде бүгүн аябай жылдыздуу конок, ачыкман ай, ак көңүл, жаркыраган бир жакшы жигит бар десеңер, бир четинен мен досум, бир четинен мен кесиптешим. Досуңуздар Бакыт Басариев бизде конокто. Бакбай, куш келипсиң. Азыр тамак жасайбыз экөөбүз. Эмеден кандайсың? Ашканада. Ашканада коноксуңбу же ашканада корольсуңбу айтчы? Жок, конокмун. Коноксуң, Азыр мен бир тесттен өтөсүң, эгер тесттин турача. Курганды билем. Азыр аны текшеребиз. Мына карап тур, могул жерде ингредиенттерди даярдап койдук. Бул жерде картошка, экөөбүз жаш көргөн пияз, фарш, жумуртка, помидор, сыр, баклажан, анан кичине көк чөптөр турат. Ушудан эмне жасайбыз деп ойлоп атасың? Сүттү айтпай кетиптир. 5 кармак. Точно болбойт мында. 5 бармак, Жок, 5 бармак точно болбойт. Точно болбойт. Анда экөөбүз сүйлөшкөнчө азыр бир четинен айтып кете берейин. Мына жакшы картошка менен пияз даярдап койдук. Ушуну майдалайбыз. Мен сага картошканы майдараак тура, мен пиязды майда турайын. Жумуштар кандай, жакшыбы, үй бүлө? Кудайга шүгүр болуп атат. Өзүңүздө Аяш апам жакшы. Балдар чоңоюп атат. Балдар чоңоюп атат, кыз мектепти бүттү. Канчанчы класс? Кандай кылып турасыз эле? Майдараак тура бер. Мындай мындай кубик кылып эметесиң. Майда-манта кылыппы? Ооба, майда. Болду. Кызым 1-классты бүттү. 1-класс. Алипе майрамына барды. Домпок балаң жүрөт. Жүрөт. Мышык. Ал байкуш. Эме, эмне деп коет эле, садик эле жакшы экен, мектепке барбайм деген сөздөрүм менен. Чимкент атат. Айттым, балам, майла жок, барыбыз ошол жакка барабыз дедим. Көнүп кетесиң, биз деле ошентип барабыз дедим. Бир киши конокко барат экен, анан кийин досунукуна. Анан досунукуна конокко барса, досу үйгө келе эле экен али жумуштан. Анан аялы экөө отурат да, баягы досунун аялы. Анан кийин жардам бере коеюнбу? Не жардам берейин десе, мына бычактарды курчутуп берсең жакшы болот эле. Эч досуң бычак курчутпайт үйдө десе, бычактарды курчутат деп ойлонот экен. Менин үйүмдө ким курчутат бычакты депчи. Ошондо бычактар өзү эле курч окшойт, Себяктыкы да бирөө келип. Жок, бул башынан курч келген, жаңыда. Жаңыда. Бакы. Мондай болобу же мындан майдаракпы? Вот эң ортосун таптың. Ушунан майдараак кылсаң болбой калат. Эми бардыгын бирдей кыл, макулбу? Анан курганда бирдей бышсын. Анан бирөө чоң, бирөө кичүү болсо, эки башка бышып калат. Бирөөсү кам, бирөөсү бышкан болуп. Сен өзүң аябай мындай энергичный адамсың да. Кубаттуу. Анан Эртең менен өзгөчө да. Ооба, сен графигиң кандай? Мына күн эртең менен канчада турасың? Таң атпай саат 12-лерде. Ал таң атпай деген ал. Таң атпай. Болбой калды, аябай таң атпай дегенде ошо 12-де турам. Анан Калган убактысы уктайм. спортзал. Сөзсүз жок. Сөзсүз жок. Сөзсүз жок. Да фирменный сөздөр чыгып атат. Спортко али быша элексиң. Жок, бышкам, бир эмес 2 абонемент алып алгам. Суусуна дагы, тренажеркасына дагы. Эме, жанталашып. Кыйратам, талкалайм, бүт барым кылам депчи. Азыр мода болуп атпайбы спортзалга барыш, мына жаштар. Өзүнчө эле фитоняшка болуп жүргөнгөчү. Ооба. Бирок чынын айтканда тартпайт. эч алганын алып алып же өзүм барбай. Убакыт табыш керек да. Жана орустар айтат го, собака на сене деп. Өзүң жемесиң. Не себе не деп. Не себе не деп. Ошондой болуп атат. Эми эмеңди сүйлөшөлү. Анан турдуң. Тургандан кийин эмне кыласың? Чынын айтайынбы? Тамактанасың, водный процедура аркы беркисин айтпай эле. Көзүм ачканда эле Инстаграмды чукулайм. Инстаграмдын жылдызы сенсиң. Жо. Инстаграмдын жылдызы Нурлан Насип менен Ашел Кадырбеков. Булардын айыбынан кечеги той болгон күнү Инстаграм такыр эле иштебей калбадыбы Кыргызстанда? Кайсы телефонду ачпасак ошол жерде Нурлан менен. Жок, 10 пост болсо ошонун 9 болуп атпайбы? 9,5 деп. 9,5. Тиги по-любому бир посттун жарымысы тигилер болуп кеткен да. Мен бүтүп калдым алке. Бүтүп калдыңбы? Эң сонун. Картошканы бияка которо бер. Азыр баклажан тураганды үйрөтөм сага. Аты загы бага окшош экен. Баклажан. Баклажан. Муну бир история айтып беришти балдар. Илгери мына баклажан анча деле көп өспөйт экен да бу жерде. Мына азыр филармония турган жер мурда бак экен. Ошол жерде помидор эмелерди экчикен да. Чын элеби? Анан кийин жаңы көчүп келгендер бияка Кыргызстанга ошону көрөлүк да. Анан кийин караса, бул эмне? Аябай кайнолого окшош экен, слива окшойт деп барып күндүз алгандан тартынат. Анан түнү чыгат экен. Түнү чыгып 2 кап терип келет ушу баклажан. Кичинекейин да. Терип келет да, анан кийин үйгө келип жесе башка чыгат экен да. Ушуну айтып берсе мен өлө күлүп турмун. Мындай эле турасынан.
төгөрөк кылып кесебиз. Себеби бул биз азыр жасай турган тамактын асты жагы, анан өйдө жагы болот. Баса айтып кетейин, бул азыр запеканка жасап атабыз. Бул өтө оңой окат. Мына өзүң көрүп турасың. Аябай оңой экен, жараттан бери 1 саат өтүп кетти, даже баштай элебиз. Кесип эле атабыз. Мисалы, мына балдар менен балдарга көңүл бурам деп, балдар менен ойнойм деп эме кыласың, аракет кыласың го. Мына чоң кызыңды жүр. Мен азыр сага тамак жасаганды үйрөтөм. Ал мага үйрөтүп коет. Деп, экөөңөр сүйлөшүп атып эле ушуну жасап коесуңар деген мааниде айтып атам да. Ал жагынан да кызыктуу болот. Кыздар мына ашкана жакка бир аз жакыныраак кой, балдар көбүнчө жегенди жаш көрөт. Эмне деп коет эле? Не дейт эле? Элдин балдары кыйын да. Элдин балдары кыйын. Элдин балдары кыйын. Бизге каяктан ага жетиш. Бирден болсо эле, ай тетиң көрдүң, тетиң баласынын кызын депчи, башкача болот го. Сен эле мындай жашоодо болбой калгансың да. Эме сен да балдарың сенин жолуңду жолдоп, бийге барышабы же ырга барышабы? Экөө тең бийге барып алган уже. Экөө тең бийге. Экөө тең. Атсы. Кичинекей эмне жок десең? Мени туура бийге барып атыр. Кайсы бий? Чыгыш бийни бийлеп атыр? Жок. Эме элдик бийлерди. Элдик бийлерди. Ал өтө жакшы да. Өтө жакшы. Мен деле айттым, хореография. Тэквондо кунг-фуга барганга жетишесиң таяк жейин. Азыр кичине мындай движениени үйрөнүп ал дедим. Башталсын. Папаң ошентип жүрүп эле движение кылып алган деп. Сен өзүң бардыңбы? Жок, апам алып барган. Апаң алып барган, Сен да элдик бийлерди бийледи. Кайсы ансамбльде бийледиң? Жок, мен бальный. Бак, азыркы бийчилер деп эмне деп айтасың? Кандай сен профессионал катары мындай комментарий берчи. Мен мына азыр жаштар жаңы бийлерине такыр түшүнбөй эле калдым. Жок, азыр аттары да башка. Же мен карыдымбы, же алар башкача бийлеп калды. Элдик бий бар болчу, балдык бий бар болчу, анан заманбап бий бар. 3 эле түрү болчу. Анан заманбабы хип-хоп, R&B, азыр карасаң кей-поп дегендер да чыгып атат. Деги түрлөр көбөйүп кетти да. Болбосо биздин заманда 3 эле түрү бар болчу. Балдык бий, элдик бий, анан мындай заманбап деген. Ооба, азыр бардыгына разбор кылып бересиң. Мына мен түшүнбөй калдым. Себеби өтө майдаланып кеткен. Өтө майдаланып сегмент, хип-хоп бир нече түрү бар, брейк-данстын бир нече түрү бар. Алардын боюнча эмелер болот, жанагы конкурстар. Эң мыкты бийчилерди тобун аныкташ үчүн, эң мыкты бийчини аныкташ үчүн ар кандай кастингдер болот, конкурстор болот. Көп болуп кетти да. Бир чети жакшы. Бир чети жакшы. Экинчи жагынан түшүнбөйсүң. Бирөө тиктоник бийлеп атса, бул тиктоник эмес, бул кек-попинг деп коет. Анысын да түшүнбөй каласың. Бирөө хип-хоп бийлеп атса, бул R&B деп коет. Не айырмасы? Көрсө колу мындай эмес, мындай кылыш керек экен да. Анан минтип койсоң уже башкача болуп калат. Башка деп кой. Анан бутун жакын койсо бир деп. Ооба. Алысыраак койсо башка. Анан бутун мындай кылса башкача экен, анан экөөнү минтип турса да башкача экен. Кыскасы кыйын эле экен азыр. Биз жакшы кезде өсүп турбуз. Тартиптүү деп. Ооба, бизде ал кезде жүрөк жаш, чач белден, кийгөнүбүз клошчу, мороженое 5 тиын дегенде. Мороженое 5 тиын, газовада 3 тиын. Бальный танцыны бийлеп коюп, минтип алып эле жүрчү элең. Азыр минтип койсоң башкача экен, тиңтип койсоң башкача. Ошо, жүрөбүз баягыдай эле. Жакшы, молодец. Алдыяка эмне кылып салдың? Азыр мен бул жерде азыр баклажанды куруйбуз. Баклажан биздин запеканкабыздын асты жагына фундамент болот, үстү жагына крыша болот. Тиги стенасын эмне менен көтөрөбүз? Стенасын мына картошка менен пияз, мына фарш даярдап койдук, помидор да колдонобуз, анан жумуртка. Ошол жака качан жетебиз деп просто неудобно болуп атпайбы? Жумуртка менен сыр, сүт булар эң аягында болот. Помидор, баклажан, пияз, картошка, фарш азыр ортосунда болот. Азыр баклажанды куруйбуз. Мен баклажанды куруп бүткүчөм, могул жерге асты жагына тизип чыгыш керек болот. Майысыча помидорду кесип чыгалым. Могу экөө сеники. Бул экөө меники. Болуптур. Эмне кылып кесиш керек? Көргөз болот. Муну азыр мына баклажан кескендей эле жалпак кылып кесебиз. Мындай эле. Же мындай эле. Ушундай эле. Бул помидор кичине шире берет, бир аз кычкылдык берет биздин жасап аткан тамакка. Анан кийин бычагыңар сонукуна жактымы? Абайла. Былчытпай жакшы кесет экен го. Помидорду үйдөн кессең, помидордун жарымы кирип кетти, анан бычак керек го. Жалпы айтып тук кой. Ооба, анан ойлойсуң да менин үйүмдө бычактарды ким курчутат? Сенде жумуш көп, убакыт аз. Айтып берчи, үйдөгү жумушту ким кылат силердин үйүңөрдө?
Өзүм эле кылам. Өзүң эле бар жоона жетишесиң. Ооба. Продукты, Ооба. азык түлүктөрдүн баарысын өзүң алып келесиң. Сөзсүз түрдө. Азаматсың. Сен мына ата-энесине аябай көп көңүл бурган балдардан болосуң да. Мен сени кээ бир моменттерде, кээ бир учурларда үлгү кылып келтирем. Ата-эненин ыраазычылыгы ыраазы болсо. Бейиш ким таманда дейт? Эненин таманда. Эң туура. Анан ата-эненин ыраазы кылыш керек, көңүлүн неметиш керек, көтөрүш керек. Алардын жанында болуш керек, курчагын тойгузуш керек, кийим кечегисин алып бериш керек, тамак ашын даярдап туруш керек, коро жайды карап туруш керек. Коро жайды шыпырбасам дагы таза кармайм да. Анан сен апаң деле Советский Союзда төрөлгөн адамда барымда шалбарка дүйрөй. Ой, балам, кыйналба, азыр баарысы жетишет, ушуну жөн эле кой дей береби? Ооба. Ал Советтер Союзунда чоңоюп калгандар ошондой экен. Ооба. Алардын девизи мындай экен да, баламды пенсияга чейин чоңойтсом деген. Кудай шактыр. Сиз канча 60 пенсияга ишенесизби? Жок. Ага расчет кылбаш керек, аракет кылыш керек, башка жолу. Мына мен баштаган турам, сен айтып берчи. Бардыгыбыз эле өмүрүбүздө биринчи жолу тамак жасап көргөнбүз. Мисалы, сен деле жумурткадан баштагандырсың, сен эң биринчи жасаган тамагың кайсы болду? Ошол эле жумуртка. Жумуртка. Андан кийин квалификациям көтөрүлүп, макарон жасай баштадым. Мессага. Андан кийин макароны по-флотски, как полагается, Эти менен. Ооба. Учасы менен деп кой. Эми анда-санда болуп калса дегендей. Анан эң эле элге чоңураак жасаган тамагым аш, плов. Плов жасадым. Ашпастың, азама. Болгондо да чоң казанга. Чоң казанга. Месса. Эл катары эле. Мен бир жолу өмүрүмдө биринчи жолу ашпаз ханымды үйгө конок келмегиле, кесиптештер. Анан кийин сен оштон экениңди билебиз, сен аш эле бассаң керек деп калбасын. Анан кийин мен башка насым ашым жакпай калбасын деп атып бир жасаганмын да. Жасадым, өлдү биринчи порциясы. Ошондо биринчи порциясын ким жеди? Биринчи порциясын эч кимге айтпай катып койдум. Ал жакшы экен. Анан кийин экинчисин жасадым. Экинчиси Кудай буйруп жакшы чыгып калып атыбы. Ошондо биринчисинде эмне кемчилик кетип калыптыр? Биринчисинде сууну көп куюп салыптырмын да, күрүч өтө эзилип бышып кетти. Чатак болуп. Атала ботко болчу. Тиги мен аштын көп түрүн жегем да. Индустардыкын да жегем, Дубайдан да, тиги арабтардыкын да жегем, египеттердикин, түрктөрдүкүн да жегем. Кимиси көбүрөөк жактайчы? Биздики эле жакшы экен. Биздики сонун экенби? Ооба, алардын күрүчү, бирок дандары специфический да. Мындай карасаң баягы эле күрүч. Ошол эле. Ошол эле морковка да бар, ошол эле эт бар, ошол эле пияз бар, бирок алардын ашы кечирип кой да. Кечирип кой, Алар мени специяны көбүрөөк кошуп жасайт экен, мен байкашымча. Индустардык кандай экен? Алардыкы бирөөсү ачуу экен, бирөөсү таттуу экен, бирөөсү вообще даамы жок экен. Даамы жок бир нерсе деп. Басамол да Белла Казадан алганбыз. Могу жерде көрдүм, тешик жок, бул магнит. Берсеңиз. Жөн эле жабыштырып койсоң болот. Мен суроо берейин дедим эле. Бул көрдүшмө, аны кармап тур мен. Күйүп кетпесин. Мейли. Би дегенди кимден үйрөндүң, Бакыт, ошону айтып бер. Өзү бийдин тарыхы мындай эле да. Үйгө коноктор келгенде алда жакшы экен, удобно жабышып калат экен. Ооба. Үйгө коноктор келгенде кичинекей чагында бийлейт элем. Анан апам мени бул балам бийчи болот окшойт деп алып барып кое берген. Азыр менин балам силер үчүн ырдап берет дегенде Бакыттын үйүндө азыр менин балам силер үчүн бийлеп берет де. Анда электроника деген бар, количественный магнитофон бар го. Менде да бар эле ал. Ошол пускту басып коет элек, плейбэк пуск деп анда. Кайсырды бийлейт элең? Ламбада да. Ламбада. Simple ламбада эде. Беркин, профессионалдыйынан билет. Ал жагында эми күчтүрөөк болчу. Анан ошону бийлечилем. Анан ата-энем таланты текке кетпесин деп ошо мени алып барып койду эле. Алып барды, үйрөттү. Абдан сонун болду. Балдык биринчи мени элдик бий ансамблиге алып барган. Аякты көрдүм да, жок, меники болбойт дедим. Анан бальный танцга алып барса, аякта эркектер кыздар менен билет экен. Мына мага бояксак болот дедим. Ушул жак жагат дедим. Ооба. Бизде көп балдар. Анан бардым да, бир ай бийлеп атам, деги кыздын жанына тургузбайт меничи. Митинг көтөрүп баштадым. Эртең бары бийлейт. Сен бийлеген пока берлексиң. Үйлөнүп калдым, көргөзөм десем, көргөзүп салгам да. Билсең болот экен десе, берип койсо сүйүнүп калгам да, кыз менен бийлеп атам дечи. Кайсы кыз менен бийледиң?
Наташа деген кыз болчу. Наташа. Досторуң мазактаган жокпу? Мазактачы. Бакыт билейт деп. Ооба, мазактачы. Элдер бокско, күрөшкө, тейквондого барат, сен танцга барасың деп. Жок дегенде шахматка барбайт депчи. Эми азыр тейквондого баргандар эмне кылып жүрөт, же шахматка баргандар эмне кылып жүрөт? Биринчи болгондор бийлеп жүрөт го. Жок дегенде тойдон деген. Өзү тойдо биринчи жолу тууганын тоюнан барып бийлеп анан ошондон багым ачылып кеткен да. Эң жакшы көргөн тамагың кайсы Бакыт? Мына чет өлкөгө да барып жүрөсүң, чет өлкөнүкүн да айтып бересиң, башта биздикиден баштайлы. Мына үйдө. Мына үйдө жасалган тамактан кайсын көбүрөөк жакшы көрөсүң, айтчы. Тетиги чоң билдирсең? Тарелка. Табак. Айта бер. Алды чара эле го. Чара десе да болот. Мен айтайын дедим эле. Тамактын эң даамдуусу мага жакканы штурле деген тамак бар. Ал эмне деген тамак? Көрдүң, билбейсиң. Билбейм. Ойлодуң да, бул курдак деп айтат деп. Жок, штурле деген тамак бар. Астына этти куурасың. Биринчиден. Ооба. Анан баягы дымлама жазгандай кылып эле морковканы тизесиң. Тикесиненби же жаткызыппы? Жаткызып. Анан картошканы тизесиң. Анан баягы оромо жасайсың го камырды. Иә. Оромо жасайсың го. Ошо оромону мындай кылып кесесиң. Мындай туура болгондон кийин, чора болгондон кийин. Анан мындайдан ичине тезилип чыгасың мындай кылып. Ушу такыр эле көзүм жетпей атат да сен ушу штурлени жасаганыңачы. Өлем кетсин, ал оңой эле нерсе. Эч кандай кыйынчылыгы жок. Так, Бакыт, сен жөн турбастан кичине мына жумуртканы аралаштырып турбайсың. Мына могу жерде кесе бар. Кесе алсаң, кетиңде. Кесе алып, 2 жумуртканы жарасың, жарым сүттү куюп туруп. Кыргыздын көрө албастык, жөн турсам да анда көрө албайсың. Мен алды жакты жакшылап көрүп үйрөнүп алайын деп атпаймын. Себеп дегенде мен азыр ушул эле мына баклажан баарысын куруп чыккычам ошол эле нерсе болду. Эмнени сөз кылып аттык эле? Анан кыз менен бийлеп калдың. Кыз менен бийлеп калдым. Досторуң маскаралап. Ооба. Кыз менен бийлеп жүрүп, биринчи эле мектептеги майрамда кыз менен бийлеп биринчи орунду алып салганда элим бала Мессага деди. Кандайча болуп кетти деди. Кандай керемет. Ооба, ошондон бери тийишип калган мага денсер деп анан. Бакыт денсер деп. Бакыт денсер деп. Сен өзүң айтып калчу элең, көптөгөн Кыргызстанда менмин деген жылдыздардын бийлерин коюп берген, бийлегенди үйрөткөм депчи. Чынында ошондой. Ошону айтып бер. Эл билсин да. Билсин, Ооба. Көптөгөн шоу-бизнестин өкүлдөрү. Ал кезде Мирбек Атабеков Чачбелден баягы эле. Чачбелден. Мороженое бешти. Газвада бешти. Мунун жарымын коем, Жарымын, Да, кичине. Да, кичине. Болду окшойт. Анан? Жок, так экен. Анан ар кандай күндөр өтө берди арада. Ким келди биринчи үйрөт деп? Арада ар кандай күндөр өттү дагы, анан бийчи баягы шоу-бизнестеги өкүлдөр эме болуп калды да. Потанцовка, мурдакыдай уже сода болбой калды. Ооба, бактын жанында туруп алды. Оригинальный чыгыш керек. Розалардын артынан мындай кылып Динара дегендер уже болбойт, Ай гүлүм дегендер болбой калды. Айсулуу эле, ай гүлүм. Анан ошондой нерселер болбой калды. Алгач мени мындай ошо шоу-бизнеске бийчи хореограф катары Актан Исанбаев чакырган. Актан байке. Продюсерский центр баштаган. Ооба, ошол жакта көптөгөн немелер бар эле, Таалай, Жылдыз, Максат Бигалиев, ошол жакта эле. Ошол жерден баштаган. Селима дегендер, Азиза дегендер бар эле. Ошолор менен бийлеп жүрүп, Актан Азиза турмушка чыгып бурдабай калды. Ооба. Селима да турмушка чыгып көрүнбөй калды, Ооба, Максат Бигалиев эле үйлөнүп алып эле тапшырат ошол. Ооба, койду ошондой. Тамаша. Ар кандай күндөр болду, үйрөттүк. Анан чет өлкөгө бара баштадык. Чет өлкө дегеним эми Казакстан, Россияга эле. Жакыныраак жер. Ооба. Алар менен мындай эл катары чыгып бийлеп эметсең, элдер тиякта түшүнөт экен, биздикилер түшүнбөйт эле да. Анан хореографияны койсоң, койчу аны ким карамак эле деп биякта да көп сыноолор болду. Бирок болбой эле үйрөтө бердим. Аягы сонун чыкты. Анан азыр ушинтип бардыгын көндүрдүң. Көндүрдүк. Хореография жок болбойт. Азыр мисалы шоу-бизнесте хореографиясы күчтүү Жидеш Идрисова. Жидештин өзүнүн немелери бар да. Би студиясы бар. Жок, ал мен айткан себебим өспүрүмдөрдү үйрөтөт. Ошо биге маани берет да мындай. Ал жөн эле ырчы катары эмес, шоу катары. Ооба.
Анан ошо Чындыгында эле. чындан баалайм. Калгандары мындай туруп алып эле мындай эки движение. Динара деп кой. Ошондо эмне көчөгөн эфирге Динара эже келди беле. Жок. Ошо баардыгы ушинтип айтат го. Абдымалик Шерматов башында ушинтип айтла го. Эми ал сүйүүчү керемет махабат болуп атканда. Азыр деле ошол бар окшойт. Бирок алардыкы акку белең айтерим, андагы жылдызым деп сонур чыкты эле. Ооба. Мен ошо Динара эжебиз жаңырдап мындай сахнада жылдыз болуп атканда мен мектепти жаңы бүтүп аткан болчумун. Үйдүн жанында кинотеатрга келип концерт коюп атса, бирөө концерттен чыгам деп атабы, жемне деп атат. Мен бир 7-класс бекем, кичинекей эле баламын да. Анан кийин баягы входто турган контролер көрбөй турганда астынан кирип кетиш керекпи? Анан кийин концертке биринчи жолу барып турмун да, өзүм ата-энем жокчу. Оозум ачылып аңкайып кошурсам, "Эй бала, чык, эй бала, төлөгөн жоксуң, чык" дегенде укпай карап туруп турмун. Анан акыры кууп чыкты. Эмне болуп кирип бардың эле? Астынан алдап кирип келдим да. Баягы зайчик болупчу. Зайчик болуп. Бир тамаша сөздү угуп калдым да. Кыздар сүйлөшүп атат, айтат. Эң бактылуу аял бул Ева болгон дейт да. Анан берки подружкалар сурап атат да, эмнеге антип айтып атасың десе, себеби бир гана Ева мындай сөздү уккан эмес. Кайсы сөздү? Менин апам тамакты жакшы жасайт эле. Кудай сактасын. Деп тамашалап айтып атышат да. Бирок чындыгында эле ар бир эркек менин апам муну мындай жасайт эле, менин апам муну жакшы жасайт деп аялына кээде сөз айтып калат. Өзү мен кайсы бир журналда эсимде жок интервью бергенде айттым эле. Аял кандай болуш керек деп менден сурады эле да. Аял кандай болуш керек дейт? Аял биринчи очередь эркекке ападай болуш керек деген. Бирок тамаша болсо да чындыкка жакын да өтө. Мисалы, үйлөнгөндөн тартып эле акырын билинбей эле баладай эле болуп калат экенсиң. Кайсы көйнөмдү кийин? Ооба. Шумум каякта? Биякта. Ремень каякта? Курчоону алып кел. Деп эч нерсени таппай каласың, бирок ага чейин өзүң өтө эле эмесиң? Тың эле болуп жүрөт элең мурда. Неудобно болуп калды. Кантип эле ошентип өзгөрүп эле кирип кеткен. Ага айымдар өздөрү да кичине себепкер болсо керек деп ойлойм. Ооба. Биз да өзүбүз таза эле эркелеп болобуз да. Эркелеп алабыз да, кой десе болбой. Анан биринчи очередь апа болуш керек. Экинчи очередь аял болуш керек. Жакшы. Үчүнчү очередь дос болуш керек. Төртүнчү очередь байкеңдей болуш керек. Мына акылдашып кеңешип тургандай. Бешинчи очередь эме эфирге кирбей билбейм, любовницаң болуш керек. Страстный болуш керек да. Анан ошонун баарын камтыган аял мощный аял болот экен да. Мощный. Ооба, баары бар. Апаңдай жакшы көргөн, аялыңдай болгон, балдарыңа жакшы апа болгон, баардык жагынан түк келген да. Туура. Ошондой нерсени газета, журналга бир жазып жиберип ийсем, ошо журналдагы окурман, журналдын окурмандары мага чалып наразычылык айтты. Жок. Молодец деди. Молодец деди. Азаматсың деди. Эркектер айтса керек. Жок. Айымдарчы? Айым бошо айтканым бар эле айымдар. Койчу. Эркекче. Баклажанды кууруп бүттүк, эми пиязды кууруйбуз. Бакыт. Мына айым кандай болуш керек деген суроого жооп бердиң. Эми мырза кандай болуш керек, ушул суроого жооп бер. Так эле ошондой болуш керек. Мырза негизи кызды алып атканда, кыз мырзаны күйөөсүн тандап атканда атасына окшош да мен тандайт экен да. Атасына окшош? Баланын атасынабы же кыздын атасына окшош? Жок, кыздын атасына окшош. Анткени кыз атасы менен чоңоюп өмүр бою ошо атасын кумир туткан болот да. Анан эркекти да тандаганда ошо атасындай заботливый деп коет го баягы. Ошондой мээримдүү, сүйүктүү, жагымдуу, жакшы адамды мындай тандаш керек экен. Бул биринчиси. Экинчиси берешен. Анан бага тургандай, жакшы көрүп, сүйүп, урматтап, сыйлай тургандай болуш керек. Үчүнчүсү байкесиндей болуш керек, коргоп мындай бирдемке болуп калса айтып коюп, совет берип койгонго. Төртүнчүсүнөн добытчик болуш керек күйөөсү. Анткени мамонт көтөрүп келиш керек. Ооба, бери жагы дегенде. Курсагын тоюзуп туруш керек, кийген кийимин алып берип туруш керек, айдаган машинасына бензин куюп туруш керек дегендей. Машина алып бериш керек. Ооба. Айфон алып бериш керек. Айфон алып бериш керек. Шуба алып бериш керек. Шуба. Кудай сактап, экөөбүз азыр сен азыр ашыкча сөздөрдү айтып калып атасың. Көрүүчүлөр ойлоп атат, бул өтө идеалдуу экен депчи. Келинчектер өзгөрүп отурат да. Сен ушинтип айтпадың. Мону эфирден алып эле койгулачы өтөн эчти. Шубаны алып бериш керек дегенде сен эле ооба деп тургансың ушул жерде. Кана мага шуба дегенде эмне дейм?
Алифе болчу деп кой. Ал эфе, эми бакытты билесиң, у бакыт Тамаша, тамаша. Тамашаны жакшы көрөт. Жөн эле тамашалап эле айтып койгон деп кутулабыз да, э? Ооба. Бирок амалы бар да чыга турган. Ушул жагы бар да. Так, пиязыбыз куурулду. Пиязды бир аз эле кууруйбуз да, бир аз мындай буш кетпеш керек. Буш кетпеш керек. Анан бул жерде фарш даяр турат. Фаршты дагы бакпай, баягы муздак эмес, чыгарып коюп коюш керек. Себеби мындай эттей болуп жумшак болуп калганда, анан кууруганда жакшы болот да. Майым бир аз азыраак болуп калыптыр, майдан кичине кошо коеюн. Алке, мен суроо берейин дедим да. Калемпир, туз дегенди кандай кылып салыш керек ал? Калемпир, туз дегенди мына эми кошобуз. Эми кошобуз. Атаң көрө жыты кантет, ия. Жыты жагып атабы? Өтө корсаң тоюп турса дагы аябай эле кайра жегиң келчү эле. Азыр көп жанагындай диета, спортивный тамак деген деп калды да. Сен ошону кандай карайсың, кандай көрөсүң? Эми чынды айтканда 5 мал эле аз-аздан жесе туурабы деп ойлойм да. 5 мал аз-аз эле. Сиз канча жолу тамак жейсиз мисалы? Мен ашып кетсе 3 жолу жейм. Ашып кетсе. Мен ашып кетсе 2 жолу. Эртең менен анан кечинде. Азыр мен дагы бир жерден окугам да, 5 жолу тамак жесең аз-аздан. Ал пайдалуураак. Очойтуп 3 жолу чоң жеп салгандан көрө. А мен такыр эле 2 жолу очойтмоп тургай, чара-чараны жеп. Ашказан чөйлүп кетет. Анан кийин тойгонуңду билбей каласың. Ооба, ошондой болот. Айрыкча конокко барганда бизде кыргыздар конок тоскондон супермастер очорный пояс. Биринчисин беребиз, экинчисин беребиз, салаттын 5 түрүн беребиз. Ортосунда менен балык беребиз. Куруаттык эле ооба деп андан да алып келе коебуз. Анан ошону баары кантип атат десеңиз. Ошодо. Анан аягында 5 бармакчан деп туруп, устукандын жарымын жеп алып туруп, тагы бирденкегер барып эле жегет. Дагы барбы деп, э? Чындык. Кайсы бир кишиге дагы айтып тур. Мелдешесиң бу кыргыз бир койду өзү эле жеп коет десе, жок ишенбейм дептир да. Анан койду союп туруп, кыргызга шорпо жасап берет, самсысын эттен жасап берет ошо койдун. Анан койдун этинен алдыгындай тамактын түрүн жасап берет. Кыскасы койдун бир 80%-ын ошол кишиге эле берип салат да, бир заматта элечи. Ар кандай тамак кылып туруп. Ар кандай тамак кылып. Анан аягында эт тартасыңарбы дегенде жана калып калган 20%-ын берип коюптур да. Ошондо 100% койду жеп коет да. Тиги туруп эмне башка малыңар жокпу? Кой союм деп атпадыңар беле дегенчилик кылып айтып койсо тиги жыгылып калыптыр да. Мен да бир тамаша сөз уктум. Атасы баласы менен бир айылга тойго кетип атыптыр да. Атасы кеңеш берип атат да. Балам, бул айылда мындай шарт, башында суюк тамак берет, кесме берет, аны жебе. Анан кийин камыр алып келет, алар жалбырак деп коет, аны да жебе. Анан кийин эт алып келген, ошондой этти жейсиң десе, макул деп экөө жанагы жерге кирип барат. Кайра кетип атканда сүйлөшөт экен да. Мен айткандай кылдыңбы? Ооба, биринде башында кесме алып келди, жеген жок. Анан кийин жалбырак дегениңизди алып келди, аны да жебедим. Ананчы, анан эмне жедиң? Пияз менен эт жедим десе. Мен эт жедим едим билем деп баягы урушуп берсе. Ата пияз менен жейде көбүрөөк батат да десе. Даңка туруш келип тур. Эмне үчүн урушуп атасыз десе. Мурдараак айтпай элең мен да пияз менен жедим. Эртерээк айтпайбы? Мына этим бышайын деп калды. Меники дагы 2895 жол болуп калды. Молодец. Азыр мына биз телекөрүүчүлөр да бир ирет көрсөтүп коелу. Бул жерде биздин табакка баклажанды тиздим. Азыр бул жерге помидор тиздесин. Помидорду азыркыдай кылып эле тиз. Так ушундай кылып элеби? Так ушундай. Мен этим даяр болуп калды. Азыр үстүнө мына этти куябыз. Анан кайра эле үстүнөн баклажанды тизебиз, кайра помидор тизебиз. Анан сен даярдаган жумуртканы үстүнөн коюп туруп, Минтип атсак көз стройкага деле иштеп алсак болчу да экен. Окшотот окшойбуз. Фундаментти койдук. Сен тааныштарың көп, бакыт бир ресторан менен сүйлөшүп көрбөйсүңбү экөөбүз бир мындай кылып. Мындай той жок кезде келип иштеп туралы. Ооба да. Ал жагынан маселе эме жок, кыйынчылык жок. Сиз айтмакчы ливой момент барабыз. Ливой. Эми сиз экөөбүз ашканада тамак даярдап атсак, ар бир инсан келип эле бул экөө кандай сүйлөгөндөй тамак жасайт экенби же начарыраак кыл деп жок дегенде. Мүмкүн ал жерде ресторанда бир пайдасын көрүп калар. Силерге тамакты өзүбүздүн шеф жасасынбы же бакыт менен алтын жасасынбы дегендечи. Бакыт менен алтын десечи. Бакыт менен алтын десе жасайбыз. Дебесе ошол жерде отурабыз. Зарплата алып коюп. Айлык алып. Бир эле катар тиш керекпи? Ооба, бир эле катар. Анан биздики бир аз кымбатыраак болот. Ооба. Мындай жаап калыш керек. Мындай эмелер тешик болбош керек. Такыр болбош керек. Такыр болбош керек. Себеби помидор менен баклажан азыр духовкага салганыбызда чөгүп кетет да. Меники даяр. Баштадык анда. Кеттик, Кудай буйрса, бисмилла. Кой туруңуз, бул жакта да бир эме калып кеттир. Кемчилик.
Сочный болуп тур бул жагы. Картошканы салтасың ба? Ошондон кичине эметип коеюн деп атам. Равномерный кылып. Себелеп, Себелеп. Кудай буйруса. Бул бир жасаганыбыз канча адамга бир болбой калды. Бул болбоду дегенде 5 жесе болот да, 5 Ошондой тоет. Помидор. Билесиң бакыт, помидорду мурда Европада помидорду мындай живой изгородь сыяктуу сепчик экчикен. Көп ойлочу экен, бунун немеси у депчи. Кызыллары толугу. Мөмөсү адамды муну ким отравление кылат деп. Билбейм, эсте жок, ушул жери эсимде бар да. Анан история бар. Бир жигит, поэт, акын сүйлөшкөн кызы менен экөө калчылдашып кетет да. Баягы эле. Тиричилик. Ооба. Ал кызга тарынып өлөм деп ушу помидорду өлө жептир да. Эмоциональный жигит өлүп атам деп уктап калат, кайра турса эч нерсе эмес. Дагы жеп көрсө дагы өлбөйт. Анан ошентип тамак ашка кирип кетиптир да помидор. Ошондон кийин анан тамак ашка кирип туруп. Ооба. Кой десе болбой, Кой десе болбой. Ошону жөн эле коюптур да баягы. Мына күн ысыкта мен мисалы Муну үстүнө соус куюш керекпи? мына сенде соусту коёсуң. 2894 жолу салам. Ооба. Аябай чалып турум не? Сонун аралаштырыпсың. Эң сонун болуптур. Ойлогондой. Жетиган тете. Мындан ооба, сырдан себелеп коем. Мындан канча? Мындан калашыңча. Духовка дайын. Ооба. Жана түрк повардай кылбайсың ба? Ооба. Ким эле ошол? Эсте жок. Былтыр майда Дубайга бардык. Ушул биякта тамак жасайт экен, барып көрсөк болобу десек, ага 1 ай мурун запись кылып конокко келебиз депчи. 1 ай мурун. Анан кийин бир тамагына $800 төлөйт экенсиң. Салам алейкум. Негизи. Болбосо баягы эле тамак. Болбосо баягы жеп жүргөн эле эт да. Ооба. Духовкабыз дайын, 200 градуска коюп койгонбуз. 200 эмес 20 го. Депчи 20 0. Бисмилла. Даяр. Мына. Болду, жаап коебуз. Эми ушуну менен жаап коебуз да, бир жарым сааттай убакыт керек, жарым саатта бышат. Эс алып туралы. Эс алып туралы. Бакыт, эмебиз бышып калды окшойт. Ачып көрө бербейлиби? Бисмилла деп. Бисмилла. Келиңиз, ачам. Могул жерден ысык буу чыгып кетиши мүмкүн, абайла. Ошо билгенде эле айтсыңар. Ооба, карачы. Керемет. Укмуш. Ким жасады болду экен я? Ким ашпошчу болду экен я? Ким жасады экен? Жаба бер, дегене. Азыр. Ысык десең мен карап турбайм. Кайнайт го чиркин. Карачы. Бул эттин, баклажандын суусу чыгып атат. Бир жеп көрбөйлүбү, кандай дейсиң? Келиңиз. Бир четинен. Азыр мындай кесебиз. Кес көрө. Алдыгында элеби? Мен элегеттер бычак менен кесет экенбиз деп атса. Ооба. О, корочкасы менен карачы. Сыр укмуш. Тарелканы кармап турбак кой. Азыр кашык алайын. Кашык менен жардам беребиз. Астынан. Карачы. Сонун. Мана чиркин-ай. Жигиттин гүлү. Тамак жасаганда ушундай жасайт деп кой. Ос диеле. Бисмилла. Кое тур, мен биринчи ос дейин, амышпай калса. Уят болуп калабыз. Бисмилла. Сонун. Мен да жеп көрсөм болочу экен да. Болот эм. Көрчү. Бисмилла. Эттирөөк жеринен алып көрбөйм. Эттүү жагынан алайын. Керемет. Фантастика. Вообще мощко. Жакшы. Мына тамак жасадык, үйрөнүп алдың оңой эле. Мисалы, азыр үйгө барып туруп, айышпамды да разы кыласың, мындай тамак үйрөнүп келдим, жасап көрөйүнчү деп жасап көрөсүң. Мындай азыраак эле жасап көрмө, бул жерде бир 7 кишиге расчет кылып жасадык да. Же конок чакырасыңбы? Бүгүн ошо конок чакырып, мени чакырып тамак жасатып алып, бүгүн конок күтүп аткан окшойсуз, өзүңүз да. Алда эле болушу мүмкүн. Мындай кылалы. Бизде конок келгенде эркин микрофон деп убакыт бөлүп беребиз. Сен биздин көрөрмандарга айтчу сөзүң болсо, айтып кой азыр. Айтып алайын. Барыңыздарга ийгилик каалайбыз. Ден соолук каалайбыз. Молчулук болсун, токчулук болсун.
жакшылык болсун, жакшылыкта кызмат кылган биз аман бололу деп реклама кыла берели. Кылайық. Чынын айтканда баарыңыздарга жакшылык каалайлы. Күнүңүздөр ар дайым ачык болсун, асманыңар жарык болсун. Үй бүлөлүк бакыт баарыңыздарга. Анан той топур болсо алты кемем экөөбүздү жок дегенде тамак ашпошчу кылып тамак жасаганга чакырып турсаңыздар болот. Экзанын рахмат Сабак. Ушундай тамаша көй жакшы жигитсиң да, жаркырап, күлүп, жайнап жүрөт. Чоң рахмат Сабак да биздин телебирөө келгениңе. Анда эмесе ушун менен биздин телебирөөбүз соңуна чыкты. Тамагыбыз оңой, жагымдуу, жасалышы да оңой, көрүнүшү өтө укмуш, үйрөнүп алдыңар. Ушинтип конокторуңарды ыраазы кылсаңар болот. Баарыңыздарга чоң рахмат. Эмки көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.